Ассаламу алейкум, Китеп ТВ YouTube каналынын жалпы көрөрмандары, сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшүп жатканыбызга биз абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө коногубуз коомдук активист, жаш жазуучу Абай Карабаев байкебиз келген. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? М, Биздин эфирге кош келипсиз. Дагы бир жолу э, азыркы учурда чыгармачылык жаатта кандай иштер менен алек болуп жатасыз? Ушулар тууралуу эл менен амандашып айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы баардыгыңыздардын. Келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен жалпыңыздарды куттуктап кетем. Жалпы журтчулукту. Азыркы учурда чыгармачылык жаатында 3 эмгек бүтүрдүк. Ал мындан кийинки эмгектерибизди буюрса атайын бул адабий жанрдагы чыгармалардын негизинде жазып туруп, жалпы эл аралык сынакка алып чыгуу ниетибиз бар. Буюрса азыр эмгегибиз жазылууда. Эң сонун. Бүгүн бизге кайсыл китеп тууралуу маек куруп бересиз? Өзүңүздүн кайсы китепти даярдап келдиңиз? Ушул тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Бүгүнкү маекте өзгөчө өзүм жакшы көрүп, сүйүп жазган китебим Мгм. Кыргызстандын дөөлөтүм китебим боюнча маек берейин деп чечтим. Мгм. Эмнеге дегенде, мен биринчи мезгилде жалпы Кыргызстанга болгон эң негизги өзүмдүн көз карашым жана ошондой эле азыркы учурда өлкөбүздүн өнүгүшүндөгү эң орчундуу маселелердин канчалык бир деңгээлде кандай багытта кетип бара жаткандыгынын негизинде так далилдүү түрдө берүүнү туура көрдүм. Анткени дегенде Мгм. көпчүлүк биздин жаш муундар, жаш катмардагы адамдар туура эмес багытта кетүүнүн негизинде ар кандай окуялар болуп жатат. Жана ошондой эле жалпы Кыргызстандын дөөлөтүм деп аталышындагы бул эмгегибизге Мгм. жалпы өлкөдөгү бардык орчундуу маселелер боюнча бир эле багыт менен эмес, балким эки багыт менен жакшы кылып өзүбүздүн оюбузду бердик. Эң сонун. Китепти жазып атканда деги эле башка китептериңизди жазганда баягы шыкты, демди каяктан аласыз? Чындыгында чыгармачылыкта өзгөчө мисалы бир эле теманы жазууда же болбосо кайсы бир эмгекти баштап ошону аягына чыгарууда чындыгында аябай чоң, өтө чоң убакыт кетет. Жана ошондой эле Мгм. мисалы бир теманы ачыш үчүн кайсы бир нерселер менен же болбосо өзүңдүн жеке жумуштарың менен алектенбестен толук түрдө өзүңдүн чыгармачылыкка өзүңдү беришиң керек. Толук түрдө. Качан гана жүрөгүңөн толук чечимди чыгарып туруп кадам таштаганыңда гана толук ошол жазган, баштаган нерсеңди аягына чыгара аласың. Мгм. Мен мына шыкты эң негизгиси албетте биринчи мезгилде жаш кезимден кыялданчумун. Биздин улуу жазуучубуз дүйнөлүк классикада, адабий дүйнөлүк классикада эң орду чоң жана ошондой эле Орто Азияда, СНГ мамлекеттеринин арасында дагы аябай өзгөчө бааланып окулуп келе жаткан өзүнүн чыгармалары окулуп келе жаткан улуу жазуучубуз, залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атабыздай болуу кыялым бар эле. Мгм. Жана ошондой эле Чыңгыз атабыз ушул кандай десем, бул жарыкта алып келбеген эң бийик даражалуу дүйнөлүк эң чоң сыйлыкты Мгм. алып келүү ниетим бар эле. Мгм. Ошол үчүн ошол нерсе көбүнчөсү мени чыгармачылыкта шыктандырат. Эң сонун максаттарыңызга, тилектериңизге жетиңиз. Анан деги эле китепти жазууда канча убакыттан бери жазып келесиз? Жаш чагыңызданбы, мындай бала чагыңызданбы, же кийин кандайдыр бир деңгээлде таасирлер болдубу? Биринчи чыгармачылык баштаган жылым албетте 2019 жылы башталган. Мгм. Ал убакта биз студент элек. Биринчи кадам таштап жатканда менде биринчи чыгармам Үй бүлө мамлекеттин өзөгү деп аталат. Мгм. Илимий, адабий багытындагы чыгарма. Мгм. Мындайча айтканда эми биринчи эмгегим да. Негизи ал жерде бере турган толук бир түрдүү темаларды коштук. Жалпы үй бүлө темасында өзгөчө кылып бердим. Анан ошол менен чыгармачылыкка сүңгүп кирип, азыр 3 эмгегибизди буюрса бир 4 жылдын ичинде бүтүрдүк дагы. Мгм. Андан мурда
жаш өзүбүздүн бөбөктөр үчүн, балдар үчүн жомоктор деп атайын бир эмгек жазгам. Эмнеге анткени азыр бизде көбүнчөсү мындай да, кайсы бир үйдө мисалы жомок окуп берүү же болбосо жомок айтып берүү бул мындайча айтканда азыр маанилүү деле эмес болуп калды да. Көбүнчөсү биз аны окуп берсек дагы балким эми кызыккан үй бүлөлөр бар, бирок окуп берсек дагы бирок биз ошол баланын жаш курагына карабастан туруп, категориялык жаш курагына карабастан туруп, мисалы мындай өзүбүздүн изилдөөлөр мененчи карабастан туруп биз ар кандай жомокторду окуп бере беребиз, бирок ошол канчалык бир деңгээлде аң сезимге таасир тийгизет, аны биз карабайбыз да. Бирок мен атайын 2 жаштан 6 жашка чейинки балдарга атайын өзүмдүн жомогумду жазгам. Атайын ошол категориядагы балдардын аң сезимине. Анан ошол жакшы бир колдоого алынып, эл арасында эми канчалык бир деңгээлде жогорку деңгээлге чыкпаса дагы, бирок жакшы өзүнүн окурмандарын тапты деп эсептейм. Эң сонун. Бул жерде жана китеп дагы жазып атканыңызды билебиз, анан коомдук активист катары дагы бир нече долбоорлорду алып барып жүрөсүз да, менин билишимче, анан спорт жаатында дагы. Анан менин суроом, азыркы жаштарга ушул нерселерге бир убакытты туура башкаруу, ушул жаатта кандай кеңештерди бере аласыз да? Эң туура нерсе, аябай суроонун эң очогун бердиңиз деп айтсам болот. Биринчи мезгилде тайм менеджмент бул мен мектеп курамында башталган. Ошол мен мектеп курамында мен тарбиялап өстүрүп, ал эми ошол тайм менеджменттин негизи маңызын түшүндүргөн менин чоң атам менен чоң энеме аябай чоң ыраазычылык билдирем. Анткени мени бир да мындайча айтканда минута мен такыр бош койчу эмес. Биринчиден ошол окуудан кийин спорттон кийин ар кандай иримдерге барчумун, мисалы комуз чертүү же болбосо жана башка. Андан сырткары албетте эң негизгиси баардык нерсе биригип бул биринчи нерседен башталат да. Ал деген биздин руханий дүйнөбүз. Ал эми ошол руханий дүйнөдө биз эң чоң бир биз ойлонуп ошого мындай маани бере турган нерсе бул жаратканды таануу. Эң биринчи мезгилде ошол. Анан жараткандын баардык буйруктарын аткаруу менен бизге бир адам чындыгында бул дүйнөдө эң чоң даражага жала жетсе болот, баардык тармактан. Ошол менен мен тыянак чыгардым. Биринчи мезгилде бул жараткандын буйруктарын аткаруу, андан кийин өзүмдүн бул жеке жумуштарымды аткаруу. Анан ошол менен бирдикте жакшы ийгиликтерге жетүү ниети менен. Эң сонун. Азыр китеп жазып жүрөсүз да? Азыр өзүңүз сөзүңүздө айтып калдыңыз, баягы ар тараптуу болсо болот депчи. Анан бул китептерди азыр кандай иштер менен кетип атасыз? Көбүнчө кайсыл жагына басым жасап баратасыз? Дагы кандай китептерди күтсөк болот алдыда? Эмнелер менен алексиз азыр? Азыркы учурда эң маани бере турган нерсе адабий илимий жаатында жазып келатсак, азыр ал эми биз жеке кандай десем адабий классикалык башка жанрларга өттүк. Жакында азыр жазып жаткан эмгегим Кызгалдагым деген сүйүү романын жазып атам. Деги эле биз азыркы жашоодогу эң негизги менин адамдарга жеткизе турган нерсе, менин максатым адилеттүүлүк. Ошол чыгармада жазып эмеси да, баардык жалпы сөздөрдүн же болбосо ошол китептин мааниси, маңызы адилеттүүлүк. Анан биз азыркы учурда мисалы сүйүү, бул сүйүү деген эмне? Чыңгыз атабыз айткандай, сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк дегендей. Көбүнчөсү биз сүйүүнүн биз баркына азыр эч качан биз жете албай жатабыз да. Балким үй бүлөдө, балким турмушта, ошондой эле Кыргызстан дөөлөтүнүн китебине бергендей эле биз ошол үй бүлө темасына жакын жазып кеткенбиз. Балким туура эмес биз түшүнүктүн негизинде жашоого болгончо, балким милдет укуктарын билбестен туруп, ошол турмуш сапарындагы да бул баардыгы. Анан ошол нерсени даңазалагым келди. Балким эл аралык сынакта чыгарайын деген ниетим бар ушул чыгармамды. Анан келечекте дагы башка мисалы романдарды мен көбүнчөсү кандай десем, бул чыгармачылыкка бир жолу сүңгүп киргенден кийин мен көбүнчөсү атайын илимий адабий атайын прозалык жаатында көбүнчөсү эмгекти жазганды жакшы көрөм да. Ошого
Буюрса Кызгалдагым деп сүйүү романын азыркы учурда Эмнектен чытасызбы? бул Түркиянын жазуучусу бар. Решат Нури Гюнтекин, чалык ушул, птичка певчая. Ушул ушундай аябай интеллигенттүү, мындайча айтканда бул дүйнөлүк классикада, балким эми анчалык бир деңгээлде болбосо дагы, жалпы ошо биздин өлкөбүздө, анан СНГ мамлекеттеринде чоң ордун таба турганчалык бир деңгээлге алып чыккым келет. Эң сонун ал кызгалдаган чыгармаңызды дагы күтөбүз, анда да эң сонун ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биздин бүгүнкү китебибизге дагы кезекти берели. Бул деги эле бул китепте эмнелер тууралуу жазгансыз, кимдерге сунуштайсыз бул китепти? Жалпы мен кыргызмын деп жүрөгү соккон, мен кыргызмын деп сыймыктанып жашаган, мен кыргызмын деп бул дүйнөдө келип жана сыймыктанып кете турган ар бир атуулуга арнайм. Анткени баардыгыбызда бир мекен, бир тил, бир эне. Ошон үчүн бул жарыкта Кудай Таала тарабынан бир келген биздин мекенибиз бар. Балким ушул мекенди көздүн карегиндей сактап, кийинки урпактарга татыктуу түрдө өткөрүп берүүнүн негизинде ушул эмгекте жазылган. Ошон үчүн баардык жалпы Кыргызстандын эң мыкты деген, эң кандай десем, патриоттуу жалпы жаштарга ушул эмгегимди сунуштайм. Анткени биз эми баардыгыбыз эле кандай десем мына патриоттуулук сезим жок болсо керек, мындай жок болбосо керек деп ойлойм да. Анткени дегенде биз балким канчалык бир деңгээлде биз өзүбүздүн иштерибиз менен болуп дагы биз өлкөгө болгон сүйүүбүздү же болбосо азыркы жалпы саясаттын негизинде биз өлкөбүздө мындай койчу ушу Кыргызстандын келечеги жок деп биз өзүбүздү ошондой айтышыбыз мүмкүн. Бирок тилекке каршы балким баардык жагынан салыштырмалуу кантсе дагы Кыргызстаныбыздын орду биз үчүн, балким адамдын жан дүйнөсү үчүн аябай чоң мааниге ээ да. Эң сонун. Сөзүңүздө аралчы патриот деген сөз теманы козгоп калдыңыз. Китебиңиз дагы Кыргызстаным дөөлөтүм деп бир патриоттулук деңгээлге жаштарды бир жакшы жакка үндөй турган чыгарма болсо керек деген ойдомун. Деги эле жаштар азыр патриоттор көбөйсүн деп эле айтабыз да. Анан патриот болуш үчүн биринчи эмнеден кадам ташташыбыз керек? Эң биринчи кадам бул адамдын жеке өзүнөн деп эсептейм. Анткени биринчи өзүңдү баала деген сөз бар да. Мен киммин деп адам өзүнөн суроо бериш керек да. Мен ошондой деп ойлойм. Мен киммин? Мен кыргызмын. Ар бир адамдын өзүнүн улуту бар, ар бир адамдын өзүнүн тили бар. Мисалы, балким жашоодо мисалы канча бир чоң ийгилик менен дагы сен мисалы башка улутту тандап сен эч качан мындай чоң даражага жете албайсың да. Мисалы, балким кыргыз деп биз дүйнөгө келгенден кийин кайра биз кыргыз деп сыймыктанып дүйнөдөн кетишибиз керек. Мен биринчи менен патриоттулук сезимим бул спортто жүргөндө пайда болгон. Ошо эл аралык белдештерге, Азия, дүйнө биринчиликтерине, ошондой эле Азия өлкөлөр арасында бул оюндар болгондо, ошол жака чыкканда ошол башка улуттагы адамдар, ошол спортчуларды көрүп, анан ошол жерден ошо өлкөгө болгон сүйүүбүз, өлкөгө болгон махабатыбыз өзгөчө бир ошо жалындаган деп айтсам болот да. Азыр дагы мен кандай десем, жалпы ошо пландарыбыз аябай көп. Бул боюнча жасала турган. Буюрса келечекте ошонун баардыгын чогуу ишке ашырабыз деп мен айтып кете алам. Эң сонун. Китебиңизди азыр жаштар кайсыл жактан алып окуса болот? Деги эле биздин көрөрмандар эфирди көргөндөн кийин бул китепти сөзсүз окуйт деген ойдобуз. Анан дарегин же кайсыл жерде сатып атасыздар? Ошолор тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Азыркы учурда китептин өзүнүн нускасы Book House китеп дүкөнүндө, ошол жактан тапсаңыздар болот. Анан биздин кыскасы биздин жалпы жазган эмгектерибиздин баардыгы аудио китеп болуп, Рух Азык аудио баракчасына, YouTube каналындагы баракчасына чыккан. Буюрса ошол жактан дагы уксаңыздар болот. Демек, окуйбуз буюрса, аудио форматындагы, анан түп нускасын дагы Book House китеп дүкөнүнөн тапса болот. Эң сонун.
Анда Абай байке сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биздин Китептүү YouTube каналына келип, өзүңүздүн кеп-кеңештериңизди, өзүңүздүн китептериңиз тууралуу маек куруп бергениңиз үчүн мындан ары дагы ийгиликтерди каалайбыз. Сиздердин эмгегиңиздерди эл баалап, тарыхта дагы өзүнүн баасын берет деген ойдобуз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ал эми азыр болсо биздин көрөрмандарга өзүңүздүн оюңуз, сунушуңуз болсо айта кетсеңиз болот. Билбегенди билгизген, миге сезим киргизген, ак булуттун үстүнөн айга жакын жүргүзгөн. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Баардыгыңыздарды китеп дүйнөсүнө чакырам. Келип, саякаттап, өзүңүздөрдүн жеке руханий жашооңуздарды жакшылык менен, жакшы ой менен, жакшы идея менен толтуруңуздар. Чоң рахмат, ыраазычылык. Ал эми биздин Китептүү YouTube каналынын жалпы көрөрмандары бүгүн бизде конокто коомдук активист, жазуучу Абай Карабаев байкебиз болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.